Assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube suyucuları, Deniz Sak İntellektual TV kanalının katılımcıları, sizler menen men Bakıt Sulayman. Dostlar, bugünkü bizim videomuz mınday bir temanın aylanasında bolmokçuda. Emne sebepten biz kandaydır bir nerse kılış gerek ekendigin bilebиз. Oşol nerse bizim yaşoobузга abdan manilүү, çoğun bir ийгиликтерге alıp kele turgandыгын dagы bilebиз. Бирок ошол нерсени кылбайбыз. Буга эмне себеп? Bunun себептери барбы? Азыркы менин ушул психологиялык ийгиликтөөм ушул нерсенин тегерегинде болмокчу. Мисалы үчүн мен деле көп нерселерди кылыш керек экендигин билем, бирок эмне себептен ошол нерселерди кылбайм? Эмне себептен? Бул же жалкоолукпу? Мындай кээ бир адамдар жалкоо деле эмес. Мээнетке иштейт, башка кылат. Бирок баягы өзү ушул нерсени кылыш керек деген нерселерин кылбайт. Буга эмне себеп? Азыр эмесе ошол нерсенин тегерегинде ой жүгүртөбүз, достор. Көрсө, достор, бул биздин тирүүлүгүбүздүн өзү, биз ушул жашап жүргөндүгүбүздүн өзү баягы бакыт деп айтмакчы. Биз ушул тирүү кезибизде аң сезимибиз бар. Аң сезим болгондон кийин биз дайыма ушул эмоциянын бир жетегинде жүргөндөй жашайбыз да. Биз ушул эмоциялык ал акыбалдарыбызга жараша турмушта жыйынтык чыгарабыз. Мисалы үчүн менин жашоом кубанычтуу, бактылуу, таалайлуу, ушундай жакшы болуп жатат. Же болбосо кайгы азапка, деги ушундай кыйынчылык болуп жатат. Деги мындан качан кутулабыз? Деги эле бир азап, жапа чегүү ушундай да. Ушул эмне себептен биз кылам деген нерсени кылбайбыз. Эмне себептен биз ушул бир турмуштун агымына жараша эле кете беребиз деген сыяктуу нерселерге ой жүгүртүп көрсөк, достор, биз ушул кылуу керек деген нерсени кандайдыр бир максат койгондо, кандайдыр бир чечим чыгараарда көрсө, эки таразанын эки жагы бар сыяктуу эле, бир жагынан жапа чегүүнү, бир жагынан ырахат алууну, ушул эмоциялык сезимдерди биз коебуз да. Буну биз өзүбүз билбейбиз, достор. Кантип ошол нерсеге коюп жатабыз? Мындай да, мисалы үчүн бир спортсмен алалык, жок, спортсмен эмес эле, бир жөнөкөй адам алалык. Ушул мен бир булчуңдарымды чоңойтуп, же болбосо дене боюмду түздөп, эми бүгүн эртеңден баштап үйдө болсо дагы ушул дене тарбия көнүгүүлөрү менен машыгып, гир сатып алып, же болбосо жөн эле бир оор темирлер менен ушинтип эме кылам, туура тамактанам деп бир ушундай максатты коет дагы. Анан 3 күн 4 күн жасап туруп эле, же болбосо жасабай эле ошол нерсе кайра уланбай калат да. Көрсө, мен айткан жапа чегүү менен ырахат алуу деген эки нерсе болот экен. Биз жапа чегет экенбиз да, ушул физикалык жапа чегүү. Мисалы үчүн баягыны кылып жатканда кичине кыйналабыз, биз ошол нерсеге чыдабайбыз. Ал эми ырахат алууну бир өзүң түшүнөсүн. Сен эгерде ошондой болуп, дене боюңду түздөп, ден соолугуң чың болуп, жакшы жүрсө, жакшы, ушундай орусча айтмакчы, бодрый, жакшы жүрөсүң, красавчик болосуң. Бирок сен бияктан кылган жоксуң ошону. Көрсө, достор, биз мээбизде ушундай реакциялар, ушундай таразанын таштары мынтип турат экен да. Биз демек ошол нерсени улантып кетиш үчүн ошол нерсенин ырахат алуу жагына көбүрөөк басымды жасашыбыз керек да. Андан кийин жапа чегүү жагын карай турган болсок, биз ошол нерсени жасап жатканда физикалык дене боюбузга кетирилген жапа чегүү жөнүндө ойлонбостон, биз эгерде ошол нерсени кылбай койсок, келечекте жаман бир ооруларга чалдыгып, өзүңдүн дене боюң жаман болуп, сколиоз, кыйшыйып, мыйшыйып жүргөн психологиялык жапа чегүүнү ошол физикалык жапа чегүүгө каршы коюшубуз керек да. Эки жапа чегүү. Мисалы үчүн, сен ушуну кылбай койсом эмне болот эле? Мен ушинтип жапа чегем да, ушундай нерсе жаман болот да деп туруп, биз ошондой психологиялык жапа чегүүнү физикалык жапа чегүүгө каршы койсок, ошондо сен
ушул өзүңдүн койгон максатыңа ошол нерседен ырахат алууга акырындан көнө баштайсың да достор. Мына мисалы үчүн ушул дене тарбия көнүгүүлөрүн жасап жүргөн адамдар жөнүндө айта турган болсок, ошол ооба туура 3 ай кыйналышың мүмкүн, кичине денең кыйналып, анан бир режимге көнө албай, баягы ойлоруң ишке ашпай, бир режимден чыгып кете албай, андан кийин сенин ошол ырахат алуу процесси ушул дене тарбия көнүгүүлөрдү жасагандан көбүрөөк ырахат ала баштайсың. Сен мурдакыдай жадап, тажап баягы нерседен кылгың келбей, уктап жатып, жалкоолукка берилип, ушундай нерсе кылгандарың унутулуп, ошол дене көнүгүүлөрүн жасагандан, ошол темирлерди машыккандан темирлер менен сен кайра ырахат алууң ошол жака ыктап оой баштайт да достор. Ошон үчүн кандайдыр бир нерсени кылууда, кандайдыр бир чечимди чыгарууда сөзсүз ушул нерсе мээңде кылт этип сен ар бир мисалы үчүн тил үйрөнөм десең деле, ушундай максатты койсоң деле, үйрөнөм деп туруп кайра эле сен ал нерсени кылбай коесуң да. Ал сага мааниси жоктой сезилет, ал башка дей койчу бир жапа чегүү, азаптануу, бир мен үчүн кыйын деген нерселер таразанын ташын ошол жака ооп кетет. Ошол нерседен кандай ырахаттарды аласың, кандай нерселер болот, кандай жакшы нерселерге жетишесиң, ал жөнүндө мээңдеги баягы таразанын ташы бул жака ооп кетет да. А сен чынын айтканда сен англисчени азыр окуп баштаган жоксуң, сен аны көрө элексиң деле. Бирок сен чечимди чыгараардан мурун эле ушул нерселер сенин туура чечим чыгарууңа бир таасирин берет. Бул жапа чегүү жана ырахат алуу ушул баягы күн менен түн сыяктуу адамдын чечимдерди чыгарууда сен бир кадамды жасаарыңда деле, 2 кадамды жасаарыңда деле ушул нерселерди биз тык этиргизип мээбизге салып турат экенбиз да. Ошон үчүн достор, бир максатты койгондон кийин ошол нерсе ишке ашып кетиш үчүн ошол нерсенин эгерде кылбай койсоң кандай психологиялык жактан, эмоциялык жактан сага кандай зыяндарды алып келет эле деп туруп биз ошол жагынан коркушубуз керек да. Бир нерсени баштаардан мурун же болбосо бир бизнести баштаардан мурун бизде кандайдыр бир коркунуч болот да, орусчасын айтканда риск деп коет. Баягы ушул нерсени кылсам, анан кийин бул ишке ашпай калса, анан мынтип деп туруп эле бизде пессимисттик ойлор келе баштайт да. Ошол нерседен биз коркпошубуз керек. Эгерде кандайдыр бир нерсени баштап, ал нерсе болбой калса, ал эч качан бир кайгы, капа, трагедия болбош керек да. Ал жөн гана мындайча айтканда тажрыйба. Балким сен мына үйрөнүп, жашоо куруп, кандайдыр бир мүнөздөрүңөр келишпей, башка бир шарттар менен ажырашып кеттиң дейли. Бул нерсе дагы сага азап, кайгы, тозокту алып келбеш керек да. Баягындай көп эле көрүп жүрөбүз, анан мени ушинтип таштап кетти, мени мындай болду деп бир жолу ошол азап, тозок нерсе жагына көп көңүлдү буруп, алдыдагы жакшы болуп кете турган нерселерге көңүлдү бурбай коебуз да. Бул достор, бул жөн гана эмоциялык абал. Ошол азаптагы эмоция, ошол бакты таалай, ырахат алуу дагы эмоция. Ошондуктан биз эмоциялык жактан ушундай туура чечим чыгарып, кайгы, капага көңүлдү бурбай, туура жолдо кетишибиз керек да. Ошондо эле биз сезбей калабыз. Мисалы үчүн мага көбү кайрылышат, ушундай кандай кылыш керек, эмне кылыш керек депчи достор. Эми мындай эмоциялык ушундай ырахат алуу ушул жагынан алганда кадимки эле дене бой дагы бул нерсеге бир мындай кандай десем туп-туура байланышы бар да. Сенин көңүлүң чөгүп турганда, ошол азап тозок көбөйүп турганда, аны жок кылыш үчүн бир элементардуу көнүгүүлөр бар да. Мисалы үчүн көңүлү чөккөн адам кандай жүрөт? Мынтип кабагы бүркөлүп, көкүрөгү түшүп, кабагы ушундай бир өзүнүн дене боюнан эле, сырткы кебетесинен эле ушул адамда кайгы, капа бар. Эмне болду? Бүгүн настроениең жокко деп мындай кичине баш деген адам сразу эле көрөт да. Ошон үчүн достор, биз кадимкидей эле ушундай бир
özüңdү начар сезип, сени же болбосо бирөө капа кылып, бир ушундай болгондо ал нерседен чыгып кетиш үчүн биринчи дене боюңду түздөп болду. Бул нерсе боло берет. Адам тирүү болгондон кийин капа болуу болот, башка нерсе болот. Мен көңүлүмдү бурбайм деп түз дене боюңду. Ошол баягы жаратылыш бизге зордуктап койгон нерсеге каршы биз турушубуз керек да. Дене боюңду түздөп, алган эмес. Мисалы үчүн Америкадагы бир психологиялык bir eksperiment жүргүзгөн эмеде ушундай күзгүнү карап туруп дейт, бир 20 ушундай абдан депрессияга чалынган адамдарды алып келип мындай көнүгүү жасатыптыр да. Күзгүнүн жанына келип жылмайып күлүп жөндөн жөн эле күндө ушундай 10-15 мүнөттөн процедура жасайсыңар, андан дене көнүгүүлөрүн жасайсыңар деп ушинтип, притом аларды мындай абдан чыныгы ушундай депрессияга түшкөн стресс состояниясындагы адамдарды кылганда жөнөкөй эле эксперимент эмес, бул оорулуу адамдарды. Анан баягылар ошондой көнүгүүлөрдү жасап, жөндөн жөн эле мындай жылмаюу нерселерин көрсө, ушул булчуңдар иштегенде ошол мээбизге дагы таасир болуп, баягы бирине бири таасирдүү болот экен да. Ушундай нерселерди кылганда ошол адамдардын баардыгы ушул депрессивдүү ал акыбалдан чыгып кеткен да, достор. Ошондуктан дайыма биз өзүбүзгө мындай көңүлдү буруп, дайыма ушул психологиялык, эмоциялык жактан кандай абалда болобуз. Мен айтып жатам, мындай сырткы нерселер, бирөөнүн жаман комментарий жазып койгону, бирөөнүн сөгүп койгону, бирөөнүн тилдегени, абанын бир аба ырайынын туура эмес болгондуктары, саясий абалдар бизди кызыктырбаш керек, кызыктырыш керек, бирок мындай биз ал нерселерден туура жыйынтык чыгарып, биз ошол нерсеге, маселен, азыр саясаттала турган болсок, биз ал нерсеге көнүп калбашыбыз керек. Ушундай бүт туура реакция жасашыбыз керек да. Эгер айта турган саясий абал жагынан боло турган болсок, көңүлүбүздү чөгөрүп, үңкүйүп эле баш ийип отуруп калбай, айта турган нерсени айтышыбыз керек. Этияттап, жол жобосу менен, сөзсүз түрдө туура реакция жасашыбыз керек да, достор. Мен ошол нерсени айтайын деп жатам. Ошол каалаган ой максаттарыңыздар сөзсүз ишке ашсын. Ушундай таразаны жапа чегүү, азап чегүү, коркунуч деген нерселерди биякта болсо, дайыма бакты таалай, эмоциялык жакшы ал акыбал, ырахат алуу деген нерсе көбүрөөк ылдый басым болуп, кандай болгондо биз жакшы жашайбыз. Ушул нерселерге басымды көп жасаңыздар, достор. Бүгүнкү менин айта турганым ушул. Саламатта болуңуздар. Бир аз болсо дагы көрүп пикир калтырып жаткан ушул адамдарга мен чоң терең ыраазычылыгымды билгизем. Бакыт Сулайман.